Hazır. İnterviyem aldığında maksat? Yok. Direkt iş kanalından neden alkoğlu var? Bana şu çarık boş gelsin. Al işte. Gitmeden önce taş gitmene gel. Ondan al işte. Birbirindeki de kızlar kaçardan beri el. Renger var mı? Oralardan. O kontan hareket ediyor. Bak korktu tabii de. Бардық еліміздің келечегі болған жаштарыбыз үшін жақсы жұмыс атқарылып жатады. Бүгін ишенбілік, өзгөчө майрам, еліміздің ушундай жұмыстар жасап, жаштарыбыз үшін қам көрген іштерге ийгилик каалайм. Баткен областық профсоюздар кеңешинин төрагасы. Ушинтип ар бир ишембиликте өткөрө турган болсок, шаарыбыз сөзсүз өзүнүн жанагы көркүнө келет деп ойлойм. Бирок бул паркыбызда бир топ иштер бар. Кийинки жумага дагы мен ойлойм ушул жерге уюштурабыз. Кудай буюрса, ушул паркты көрктөндүрүп, жашылдандырып, элдер эс ала турган деңгээлге жеткиребиз деп. Жерге ошол паркты кандай эмелер отургузулуп же бир аттракциондор же ошолор боюнча. Албетте, бул парк боюнча биздин өзүбүздүн иш мерчендерибиз бар. Атайын паркка жанагындай долбоорлорду түзгөнбүз. Бирок бир эле чоң маселе бар бул жерде. Ушул парк убагында жанагы парк категориясына албастан айыл чарба категориясында туруп калгандыктан биз акча салым кошо албай жатабыз, акча каражатын жумшай албай жатабыз. Бул жерде жеке инвесторлор, өзүбүздүн долбоорлор бар. Шаардык бюджеттен жумшайбыз деген долбоорлорубуз бар. Кудай буюрса, быйылкы жылы ушул парктын аянтын биз парк категориясына өткөрүп ала турган болсок, бул жерде аттракциондор пайда болот. Бул жерде атайын эс алуучу отургучтарды отургуза баштайбыз. Бул жерге кафе жана башка жана соода саттык жалпысынан алганда элге эс ала турган шарттарды түзүп беребиз деген чоң иш пландарыбыз бар. Султанов Мамасыдык, Баткен шаарынын биринчи вице-мэри. Бүгүнкү ишембилик күнүнө мына биздин Баткен областында жерде жаштар багы деп 2004-жылы уюштурулган бакта азыр бардык мекеме ишканалар, областтык, райондук, мамлекеттик администрациянын, Баткен мамлекеттик университетинин жамааты келип азыр тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Бул парк 2004-жылы уюштурулуп, ошондон бери ушул паркты жаштардын эс алуу паркы деп аталып келе жатат. Эми 1-2 жыл, 3-4 жыл каралбай калган. Каралбай калып, мана быйыл Рабиш Шалбаевич колго алып, шаар колго алып, бүгүн ушу ишембиликти өткөрүп атабыз. Бул бактан биз келечекте балдардын, жаштардын багы деп ушул жерде эс алып, ойноп күлүп жүрө турган бак болот. Себеби бул жерге ажыралган жер мен эсимде бар, 5,5 гектар жер ажыратылган пособный хозяйство болуп, ошол гүлдөрдү тигип ушундай сонун паркка айланган эле. Азыр дагы ошону колго алып, бүгүнкү күндө биздин Баткен мамлекеттик университетинен обком профсоюзунун жетекчилери бардыгыбыз мына жерде ошо кол кабыш кылып тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Кийинки жылдарга Кудай буюрса, бул паркты колго алып, эс алуучу, эсте каларлык
жаштардын багы аталып калышыга мен тилектешмин. Аты фамилияңыз должен. Ешалиев Таштемир Баткен мамлекеттик университетинин ректорунун кеңешчиси.